Qırğız Республикасының эмгек сіңірген артисті Камчыбек Букалаев бүгін бізде қонақта. Тұрар Қожамбердиевтен ақындық өзгөчөлүгүнө кандай баа бердиңиз, же болбосо кандай ошол кереметті көлгечин тандап алдыңыз? Тұрар Қожамбердиев байке менен мен институт 1980-жылы бүтүп эле Чолпон атага жолдомо алып ошол жакта иштеп калдым да. Анан Акку деген ырбый ансамбль болчу, элдик. Анан кийин 81-82-жылы катары менен Москвага деп даярланып атканбыз да. Көлдөн чыккан ансамбль болсо, көл жөнүндө ырлар керек болуп, Турар Кожомбердиев байкемдин текисти колума тийип, анан кийин чыгарып калдым. Бул ырды мен ошо 22 жашымда чыгарыптырмын. Анан чыгарып эле анан кийин ошо Москвага ырдап келгенден кийин эле биздин улуу маэстро эстердин эл артисти Асанкан Жумакматов срочно нотасы керек деп эле бир күнү издеп калышты нотасын. Анан нотасын салып ийсем, көрсө симфонический оркестрге салып, Болот Миңжилкыев аткарып калды. Турар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган ырымды дагы бир залкар өзүнө окшогон өкөнү тең бойлору узун, өкө тең татынакка келген байкелерим ошол эки чыгарманын бирөө сөзүн жазып, бирөө аткаруучу болуп эле ырдап калдым да. 1987-жылы революциянын 70-жылдыгында чоң концертте мен эки ырым аткарылып калды. Атың жакшысы көл, анан бирөө ушул Турар байке жазган кереметтүү көл кечи деген ырым. Симфонияга салып, балеттин артисттери аткарып, анан ортосунан кайра эле Болот Миңжилкыев чыгып ырдап. Анан ал жерден дагы ошол убакта Чыңгыз Айтматовдун жанагы Ысык көл форуму дегени дагы аябай күчүнө келип, дүйнөнүн көп жеринен атактуу жазуучулар, коомдук ишмерлер келип, көлдүн жээгине чогулган убак болчу. Анан сөзүн Ысык көл форуму деп дагы ошол кереметти көлгечине кошуп, анан ошол чоң концерт аткарылып калды да. Анткени Турар байке менен ушул болгон эле бир ырым менен иштешип калдык. Бул кишинин өзгөчөлүгү, обонго тексти ошо заранее эле мындай чыгарып койчу да, ылайыктап. Анан кийин обончуларга дагы аябай жеңил болуп, ыргагы, сөздөрү өзүнө тартып алып, ушундай болчу. Ошон үчүн көпчүлүк обончулар, Калыбек Тагаев, Сардарбек Жумалиев байкелер көп чыгарып калышты да, ошонун өзгөчөлүгү ушундай болчу да. Ошол себептен булардын жанагы иштөө ыкмалары дагы Турар байкенин ошол убакта обончу композитор менен ымаласы чогулуп тамашалашкандары, түн ичинде жакшы чыгып калса композиторлор менен байланышып, түнкү саат 2-де 3-тө чалып, бири-бири менен байланышып, сүйүнчүлөп, жолугушуп, талдап, тандап, ушундай эри шарка укмуштай иштешкен да. Ошонусу менен айырмаланган да. Чоң рахмат. Эмесе сиздин кереметтүү көл кечи деген ырыңызды угалы. Обону Камчыбек Букалаевтыкы, сөзү Турар Кожомбердиевтики. Кереметтүү көл кечи. Биздин сахнада Азамат Сарыбаев. Olgunlar şaradı, Kodoy şaradı. Buraday burkulday buktарын taradı. Kebizey bulutlar atkanday taң atıp, ubanış şaradı. Oldusun albay, gözü buralbay, koştoşup baradı. Oldusun albay, gözü buralbay, koştoşup baradı. Selkinin ırına sezimleri bağınıp, жылтылдай толқындар жылдыздай жағынып, қайқышат жардақтар, қанаттар қағығып, қызғылт нұр ағылып. Ошол кездеги көлдүн кечтери усабын сагынып. Ошол кездеги көлдүн кечтери
Учурлар өтсө да унутпайм еш жерин